Түндө Темирлан Султанбеков олтурган унаага ок атылды. Социал-демократ партиясынын төрагасы Темирлан Султанбековдун унаасына ок атылды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында окуя 26 август түндө болгон. Бүгүн түндө саат 01:20 жумуштан кайткан учурда мен отурган унаага ок атылды. Муну атайын кол салуу үчүн даярдашкан. Анткени мен дайыма унанын бир отургучуна отурам. Ок атылган убакта катуу үн чыкты. Айдоочу унанын тез айдап кетип калды. Бир канча убакыттан кийин биз окуя болгон жерге кайра келгенде тапанчанын огун таптык. Бул атайын мени коркутуу үчүн уюштурулган иш, деди Султанбеков. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда Адахан Мадумаров деген саясатчы пайда болгондон тартып жагын жанып сүйлөп эле келе жатат. Ага өзүнөн башка эч ким жакпайт. Ашыкча тыңсынып башкаларды маңкурттар, түркөйлөр деп мурдун кызартып чыгып алып наалыганын койбойт. Өзү мамлекеттик жогорку кызматтарда жүрдү. Мамлекеттик катчы, вице-премьер-министр, жогорку кеңештин төрагасы ошондо эмнеге ушул акылдарын иштеткен жок. Болгону ак үйдөгү мебелдерди жаңгактан кылыш керек деп Арсланбаптан көптөгөн жаңгактарды кыйдырып, анын жарымын үйүнө мебель жасатып алган. Ишенбесеңер, Мадумаровдун үйүнө барсаңар жаңгак мебелдер турат. Бул киши өзүнүн эле нервин жебей, элди туңгуюкка жетелеп, ой жүгүртүүсүн бузуп, улуттун духун түшүрүп салат. Мадумаровдун сөзүнөн кийин эч ким позитивдүү ойлор менен шыктанбайт. Вирус кирип кеткендей маанай түшүп, жашоодон көңүлү кирдеп, ошол жерден эле асынып өлүп алгысы келет. Ушундай негативдүү таасири бар, касиети жок саясатчынын барынан жогу лидер деген элге дух берет, шыктандырат, ынтымакка чакырып, өз мамлекетин сүйүүгө үндөйт. Мадумаров кандай? Мамлекетти, элди жамандаганы жамандаган. Кыргыз эли Мадумаров үчүн шайлоодо сатылган түркөйлөр. Кыргызстан болсо эч качан өнүкпөй турган мамлекет. Мадумаров жетишет, жамандыктын кабарчысындай болуп сайраганыңды токтот. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Бишкектин мэри Жуншалиев Борбордогу ыш көйгөйүн кантип чечерин айтты. Бишкектин жаңыдан шайланган мэри Айбек Жуншалиев шаардагы ыш көйгөйүн кантип чечерин айтты. Ал белгилегендей, маселени бир күндө же бир сезондо чечүү мүмкүн эмес. Бирок ошентсе да аракет кылып, бир катар процесстерди ишке киргизүү ниети бар. Биринчи кезекте газдаштыруу, өнөр жай ишканаларын Бишкектин сыртына чыгаруу зарылдыгы турат. Ошондой эле шаардык таштандыдагы түтүндү жок кылуу үчүн таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу керек, деди мэр. Жуншалиев бир кызматка 12 августта келген. Бүгүн шаар башчысына шайлоо өттү. Ал министрлер кабинетинин квотасы менен Бишкек шаардык кеңешинин көпчүлүк коалициясынан көрсөтүлгөн жалгыз талапкер болду. Аны 43 депутат колдоп добуш берди. Ал эми экөө каршы чыкты. Буга чейин Жуншалиев министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары болчу. Булак Абал Кейжи. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун шайтан оюну башталды. Биригүүлөр аркы берки жейке өткөндөр. Парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүп атканча азырынча саясатчылар консультацияларды жүргүзүшүп, алды кайсы партияларга баш кошору белгилүү боло баштады. Ар кандай саясий күчтөрдүн биригүүлөрү да ачыкталууда. Бул жагынан көшөк артындагы сүйлөшүүлөрдүн учкай маңызына токтололу. Оппозициялык маанайдагы ата мекен Бир Бол Республика жана Реформа партиялары биригүүгө аракет кылышып, бийлик менен күрөшүүгө батынып калышкандай. Шайлоодо протесттик электораттардын добушун алууга, каршылык көрсөтүүгө бел байлашкан айтылууда. Иш жүзүндө канчалык деңгээлде каш кайтарышары белгисиз. Аягына чейин туралышабы же соодалашып кетишеби, аны убакыт көрсөтөт. Ишеним партиясына Сүйүн Өмүрзаков, Улукбек Урмонов, Азиз Турсунбаев сыяктуу бир катар үлөктөрдүн чогулуп атканы жашыруун эмес. Бул партиянын республикалык штабын айтылуу Арзбек Бурканов башкарат экен. Ал эми ата журт Кыргызстанга Бакыт Төрөбаев, Бакыт Сыдыков өңдөгөн капчыктуулардын армиясы тизиле баштаганы кыйла таасирдүү күчкө айланышары алдыртан болжолдонууда. Мындай мисалдар өтө эле көп. Аз күндө биригүүлөр толук кандуу такталып калса, биз да кошумча маалымат бергенге умтулмакчыбыз. Ооба, сүйлөшүүлөр кызуу жүрүүдө, бир жээктен экинчи тарапка секиргендер да жок эмес. Айтор ар бир бийликтин короосунда жүрүшкөн капчыктуу кошумачылардын үйүр тобу бул иретте парламентти басып жыгылууга жандалбас. Урушары белгилүү болуп калды. Булак Азия Ньюс. Эл чындыкты билсин. Бишкекте жарылуучу заттан жаракат алган 11 жана 10 жаштагы балдардын абалы белгилүү болду. Бишкекте Аларча суусунда 10 жана 11 жаштагы балдар колдо жасалган жарылуучу затты жардырып жаракат алышкан. Бүгүнкү күндө балдар амбулатордук дарыланууда. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы тарабынан белгилүү болду. 25 августта балдар өтө оор абалда тез жардам кызматы аркылуу номер 3 балдар ооруканасына жеткирилген. Тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Балдардын ата-энелери ооруканага жаткыруудан баш тартышкан. Бейтаптардын абалдары туруктуу дешти мекемеден. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2010-жылы туулган СА жана 2011-жылы туулган КН аттуу балдар жарылуучу затты жардырып, жабыркаганы тууралуу маалымат берген. Булак Абал Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Америка Кошмо Штатынын учагында төрөлгөн Огандык ымыркайга лайнердин аты берилди. АКШнын аскердик учагынын бортунда төрөлгөн Оган ымыркайына лайнердин аты ыйгарылды. Бул тууралуу америкалык генерал Тодд Уолтерс 25 августта өткөн брифингде билдирди. Оганстандан чыгып Катар аркылуу Германиянын аба базасына бараткан учактагы аялдын толгоосу башталып экипаждын жардамы менен көз жарган. Уолтерстин айтымында АКШ аба күчтөрүндөгү ар бир учактын диспетчерлер колдонгон аталышы болот. Оган үй бүлөсүн коопсуз аймакка жеткирген учактын аталышы Рич 828 эле. Ошол себептен наристе кызга Рич деген ысым ыйгарылды. Ымыркай ата-энеси менен Кошмо Штаттарга жеткирилет. Талиптер Кабулду ээлеп алган 15 августтан бери Америка Кошмо Штатын жана анын өнөктөштөрү 88 миңдей адамды чыгарып кетишти. Соңку бир суткада эле 19 миң киши эвакуацияланды. АКШ учактары ар бир 39 мүнөттө абага көтөрүлүп жатканын аскерлер билдиришти. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Спутник өзгөчө белектерди даярдады. Календарды чыгарууда Спутник улуттук образды эпос, тарыхый чыгармаларды колдонуп түзгөн Кийиз дүйнө фонду менен кызматташты. Спутник Кыргызстан эл аралык маалымат агенттиги жана радиосу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата өзгөчө белектерди даярдады. Алардын катарында кыргыз элинин каада салтын, нарк населин чагылдырган календарлар, ошондой эле элибизге өзгөчөлүк берип, жолун улоого түрткү болуп турган нерселер тууралуу видео роликтер бар. Календарды чыгарууда Спутник улуттук образдарды эпос, тарыхый чыгармаларды колдонуп түзгөн Кийиз дүйнө фонду менен кызматташты. Айрым образдар музейдеги үлгүлөр боюнча калыбына келтирилгендиктен аналогдору жок деп эсептелинет. Чогултулган уникалдуу образдар Спутник агенттигинин кыргыз аялынын ич кийиминен сырткары сырт кийимине чейин шымдары бир жылкыга бааланган. Кыргыздын эркектери кандай кийинген сыяктуу лангридтеринде колдонулган. Сувенирдик календарлар оймо фестивалынын алкагында өтүп жаткан маданий баалуулуктар тууралуу эл аралык конференцияда көрсөтүлдү. Анда Спутник Кыргызстандын жетекчиси Елена Череменина редакциянын маданият, каада салт, улуттук баалуулуктарга арналган долбоорлор тууралуу айтып берет. Бул долбоорлор биздин редакциянын сыймыгы, биз ата бабалардын духун жана мурастарын заманбап форматта көргөзө алдык деп ишенебиз. Алар келечек муунга дагы пайдалуу болоруна шек жок, деди Череменина. Спутник Кыргызстан өлкөдө 2014 жылдын декабрына тарта иштей баштаган. Агенттик өзүнө кыргыз жана орус тилдериндеги маалымат порталын, радиону жана заманбап мультимедиалык маалымат борборун камтыйт. Спутник Кыргызстан маалымат порталы өлкөдөгү интернет жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен алдыңкы саптарда турат. Спутник Кыргызстан ондогон мамлекеттерге жайылган эл аралык маалымат агенттиги жана радиосунун бир бөлүгү Спутник дүйнө жүзү боюнча 30дан ашык тилде маалыматтарды жеткирет. Өзүнө аналогдук жана санариптик радио берүүлөрдү, мобилдик тиркемелерди, социалдык тармактардагы баракчаларды камтыйт. Колдонуучулар үчүн Спутник күнү түнү англис, араб, испан жана кытай тилдеринде маалымат берет. Булак Спутник Кейджи. Эл чындыкты билсин. Мындан ары окуу жылы ар дайым 15 сентябрда башталат. Окуу жылынын башталышы 15 сентябрга жылды. Мындай көрүнүш быйыл эле эмес, ар дайым болот. Бул маалыматты Кактус Медиа редакциясына министрлер кабинетинин тастыкташты. Министрлер кабинетинен билдиргендей, мындай чечим COVID-19 эле байланыштуу эмес, туристтик сезондун узактыгы да эске алынды. Биз депутаттардын окуу жылын жылдыруу сунуштарына кулак салдык. Аларга ата-энелер кайрылып, талай иштерин бүтүрүп, түшүм жыйнап, аны сатып, баланы мектепке даярдап жетишпей калып жатабыз деп айтышкан экен. 3-4 жылга чейин байкап көрөбүз, келечекте кайра мурунку графикке келишибиз мүмкүн. Бул коронавирустун айынан эле эмес, окуу жылын жылдыруу туристтик сезонду узартып, туризмге оң таасирин тийгизет деген үмүттөбүз деп министрлер кабинетинен айтып беришти. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн да тажрыйбасы эске алынды. Ал жерде окуу жылы 11 сентябрда башталат. Ошону менен окуу жылы 15 сентябрда башталып, 8 июнда бүтөт. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Өкүнүчтүү, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 84 миң баланын ата-энеси мигрант болуп сыртта жүрөт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 84 миң баланын ата-энеси мигрант болуп сыртта жүрөт. Эң жакын адамдары жанында жок болгондуктан алар түрдүү зомбулукка кабылууда. Бул тууралуу 26 августта өкмөттөн кабарлашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева мигранттарга жардам берүү жана дайынсыз жоголгондорду издөө маселеси боюнча жыйын өткөрүп, ага онлайн байланыш аркылуу диаспоралардын өкүлдөрү катышты. Эмгек мигранттардын укугун коргоо менен катар алардын балдары боюнча да маселе көтөрүлдү. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны чет мамлекеттерде жүрөрү бейрасмий айтылып келет. Алардын көбү Орусияда. Булак
Сокол Медиа. Өкүнүчтүү, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 84 миң баланын ата-энеси мигрант болуп сыртта жүрөт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 84 миң баланын ата-энеси мигрант болуп сыртта жүрөт. Эң жакын адамдары жанында жок болгондуктан алар түрдүү зомбулукка кабылууда. Бул тууралуу 26 августта өкмөттөн кабарлашты. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Жылдыз Бакашева мигранттарга жардам берүү жана дайынсыз жоголгондорду издөө маселеси боюнча жыйын өткөрүп, ага онлайн байланыш аркылуу диаспоралардын өкүлдөрү катышты. Эмгек мигранттардын укугун коргоо менен катар алардын балдары боюнча да маселе көтөрүлдү. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны чет мамлекеттерде жүрөрү бейрасмий айтылып келет, алардын көбү Орусияда. Булак Сокол Медиа.